2-3 günden beri tiyakta oldu. Bugün 4'ten beri saat 9-10 bolup kaldı bu. 10 oldu. Kana bildikten biri kelgeni bu yerge bizde biz varız korkpoğla deb hiç kim kelgen yok. Özünü canını verdi ben. Ama razımın. Samıklanın yoldan ötmeye koyuşumuz gerek biz. Mana hazır Jokerlerin biri aytdı, soğuş çıkıp ketdi. Soğuş davuna çıkıp ketken bizde. Bizde davunu akırından soğuş olup kelişti. Bu bir günü barıp durup jarılat. Keç olup kalat. Keç bolat. Onda adamın ölümü köp olup ketedi. Benim balam Batkendik balдар менен келип Миң булакта жардам берип турган. Ок баягы военныйлерге ок дары түшүрүп жүктөп жардам берип тургандан анан ошо эме барып айтат да, БМнын балдарычы. Жолдо бир ак Lexus'та балдар кыйкырып жардам сурап атат. Дегенде анан менин балам 5 бала менен өзү менен 6 оолу менен булар жөнөйт, анын артынан Toyota'da жөнөйт. Алар канча экенин мен билбейм. Менин балдарым уже точно 6 болгон. Келгенде эле биринчи менин баламды аткан. Канда да где-то бир 30-40 метр жерден аткан. Анткени биздин солдаттар ок чыгарбай койгонда, мен балама маңдайдан ок тийген машинасына, капталдан ок тийген и үстүдөн аткан, чокудан. Биздин дозор андан да чокуда турган. Эмне үчүн биздикилер ок чыгарган эмес, ал еще вопрос. 39'a 10 günden keyin 39'a толмок. 2 kız bir oğlu var. То есть элди пока ойлогон эч ким жок. Ошондон бери 2 ай өттү ya. 2 aydan beri, andan beri hiç kандай eме болгон жок да. То есть эртеге дагы согуш ачып кетсе, ошол эле кайталанат. Ошол эле жертва болот. Биздин эл ага даяр эмес. Военныйлер өзүнү көрсөттү. Кандай экениничи. Биздин военныйлер дагы даяр эмес. Болору болду боюш, канды эле таштап коюшту. Баламдын денесин кадам жайга бердим да. Ал жерде баягы акимият, анан башка дагы жетекчи, анан биргеч деген бардыгы келишти. Мен ыраазымын аларга. Мынау биздин айылга пока эч ким келе элек. Мисалы үчүн облус жетекчилери деген болот, акимият болот. Анан биздин айыл өкмөттөн айыл башыдан башка эч кимди негизинен көрбөдүм десе эле болот да. Кичине элди ойлоп койсо болмок.